Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Бүгүн эртең менен көпчүлүгүңөргө белгилүү болгондой, өкмөт башчысы өкмөткө келип түшкөн башкы прокуратуранын менин кызматымды элеген ордуна кароо боюнча сунушун кароо үчүн ведомство аралык комиссия түзүлдү. Ал комиссиянын башчылыгына Жеңиш Парпиевич Разаков вице-премьер-министр баштаган бир топ ведомствонун өкүлдөрү кирди. Анын ичинде мамлекеттик коопсуздук кызматынын соттук өкүлчүлүк боюнча өкмөттүн астында юстиция министрлигинен жана ошондой бир топ укук коргоо органдарынан камтыган өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бул буйрукка ылайык бир айдын ичинде келип түшкөн сунушту карап, узун туурасын ченөө боюнча жана ошондой эле ошол жерге келтирилген дооматтардын тактоо боюнча жүргүзүлө турган максат коюлду. Ошондуктан мен бүгүн эртең менен өкмөт башчысына өзүмдүн арызым менен кайрылдым. Межведомственный комиссия муну анык изилдеп чыгыш үчүн, эч кандайдыр бир жолтоо болбош үчүн элеген кызматымдан убактылуу четтетүү боюнча арызымды өкмөт башчысына бердим. Мен ойлойм, бүгүн ошол күндүн аягына чейин өкмөт башчысы менин арызымды канааттандырат деген үмүтүм бар. Бирок ошол эле мезгилде мен дагы бир жолу мындан 1-2 күн мурда айткан позициямды дагы жолу кайталап коеюн. Мен ишенем, ведомстволук комиссия баардык келтирилген дооматтарды дыкат иликтеп чыгат. Ал жерде биздин өзүбүздүн дагы позициябызды билдиргенбиз. Ошол менен катар ведомстволук комиссияга бизде болгон документтердин баардыгын алар менен кызматташабыз. Ага бизге берген суроо талаптар болобу, тактоочу маселелер болобу, кандай кагаздар болсо биз аларга мен берип турганга кызматташканга даярмын. Алар ошол чечимди калыс чыгарат деген менде бекем ишенимим бар. Бирок айтып коюшум керек, бул жерде мамлекеттик каттоо кызматына күмөн санап аткан далилдердин баардыгы тең каралып чыгат. Жана ошондой эле мен айтарым, бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан дагы, өзүм тарабынан дагы кымындай дагы күнөө жок деп дагы жолу мен бекем айтам. Айрым бирок саясатчылар мамлекеттик каттоо кызматына сарпаш болгон сын пикирди көбөртүп жабыртууга, калптардын үстүнө 70% кошуп туруп жабыртууга аракет кылган күчтөр аз эмес. Муну саясий күрөш дейт. Мен күрөшкө даярмын. Мен күрөшөм. Эки нерсе үчүн күрөшөм. Биринчиден, мамлекеттик каттоо кызматынын бул мыйзам бузбагандыгы далилдөө үчүн күрөшөм. Экинчиден, Сарпашевдин жеке өзүмдүн дагы жана көрсөтөлүп аткан жеринде мыйзам талаасында алар менен да күрөшөм.